Москвада иштечүмүн буга чейин. Москвада азыр кыйын болуп калбадыбы? Документациялары деле анан адамды бир аз кыйнап эмелери көп болуп кетти да. Документ аттуу, анан кысым көбүрөөк болуп атат. Бир аз. Анан жумуштарым жакшы окшошпой, кыйналбай, эмнеси болсо да ошо кыргыз элибиз өзүмдүн жерим эмнеси болсо да ошол жака барып эле квартира алып, ошо жер алып, жер иштетип, ошо ийгиликтүү үйлөргө жетейин деген максатта келгем. Ач калсаң өзүң кыргыз элиң го. Ушунчалык боркер болотуна көрүп атасыз, ошо канчалык кыргыз эли ушунчалык колдоп атат да. Ошо максатта эле келгем, ошо дыйканчылык кылып, ал жакта жумуштарым окшошпойт. Бирин тапсам бул жака чыгат, бул жагын тапсам бул жака чыгат. Тиричиликте кете берет эмеспи? Элден калбайын дейсиң, той топур болот. Анан ошо максатта келип, былтыр келип, эс алганы келгем көлгө. Анан эс алганы келип, кайын журтум менен барып келип, эс алып, көлгө эс алып келдим. Жанагы кулпунайларын көрдүм, сатканларын көрдүм, анан акча түшкөндөрүн көрдүм, сонун турбай. Анан бул много разный дейт да, 3-4 жолу аласыз. Эксес нормальный акча, Россияда 2 жыл иштегенибизди бир жерде бир сезондо эле табасыз. Деди, чтобы мен тапкандарын көрдүм да. Өзүм суммаларын көрдүм, чогулгандарын көрдүм. Ошо ниетте эле анан ошого кызыгуу пайда болду. Бул жака келип жер алайын десем, акча каражатым жетпей калат да. Арендага жер алсаң, анан тиккенге баягындай акча каражатым жетпей калды. Анан иним менен байланыштым. Иним атамдын жерин, үйдүн алдын иштетпейинби десем, иним, пожалуйста, кел, иштет, бутуңа тур, ушундай кыл дегенден, анан барып, ошол нерсе менин үй деле бекер да, өзүнүн үйдөн чыккан эле огородум бар да. Анан пландаштырып, бул жакта квартира деле баягындай кымбатыраак го, аз кымбаттап кеттир, как Москвада эле болуп кеттир ценасы. Таксовайт этип көрдүм, такси деле анча болбойду да. Анан дыйканчылыкка ошого кызыгып, кулпунай эккенге эме кылдым. Анан кайным дальше мен өзүм жардам берем, эмне дарысы кетсе, эмне кылыш керек, баардыгын көзөмөлдөп мен өзүм турам. Кеңиреге бериңиз, мен өзүм жардам берем дегенден, анан жардам берсең майлы деп иним менен сүйлөшүп алып анан баргам. Барып, былтыр майда эккем. Былтыр жакшы болбой калып. Быйыл Аллага шүгүр кайра былтыр жарымын эле өлтүрүп алгам да. Анын үстүнө бизде сары топурак баягындай. Эртең менен сугарсаң кечиндеси уже жер кургап калат. Ошентип атып өмүрүмдө дыйканчылык кылбай, кылам деп эле өзүм күчүм менен ишенип Аллага таянып элечи. Ошондой кылып атып көбөйтүп алдым быйыл. Өздөрүнөн көчөт чыгат экен, көчөттөрүн алып кайра коюп ошентип эле көбөйтүп алдым. Быйыл жакшы, ошо биринчи түшүм ошо 6-майдан баштап үзө баштадым. 28-майдан бери 355 миңдей акча түштү. Биринчи күнү эмне алганым, жарым килограмм сатканым деле, чтобы результат чыгыш керек да. Канча сом иштеткеними, канча сом продукта кетти, баарын жазам. Тетрад алчу болгон, тетрад. Жакшы экен биринчисин үзүп, ошо 355 миңдей акча түштүр, тазасы. Андан кийин экинчи үзүм башталып эле. 1-2 жолу сатканда эле ушул окуяга түшүп келатам да. Элден намыс кылдым. Эл деле айтат экен да, жанагындай. Өмүрүндө дыйканчылык кылбаган адам болсо бул. Айырга эмне эккенсиң сен? Артып эле эмне эккенсиң? Ар күн кызыгуулар болот да. Бизге жолго панорама да. Өткөндүн баардыгы көрүнөт мындай дөңчөдө да. Анан ой элдер эме кылбасын бустап. Өмүрүндө кылбаган, колунан келген ишти кылбаптыр да, жанагындай болбосун деген эле намыс мени жаман катты кармап туруп алды. Башымды тигип, бетти карабай, күн ысыкты карабай. Жана кирип кеттим биринчи жыл эле. Биринчи жыл кичинекей болуп эле өскөн да.
жакшы чоң айта албагам да принцип. Али башыңан өткөрмөй сайын эме эл айтканга баягындай эмес да. Оны эгип көргөндөн анан башыңан өткөндөн кийин анан түшүнөт экенсиң. Айтып коюшка оңой экен. Кыйын экен эме жумушу аябай. Акчасы ошончолук жакшы болгону менен жумушу дагы ошончолук ылайык да. Ошо таксибайт этип эле тамак аш табып келем. Үчөөбүз эле да, балам, келинчегим мен үчөөбүз. Ошол продукт алып келем, 3 адамга эмне 500 сомдук эле продукт жетет го айыл жеринде. Картошка менен эле анан. Ошентип быйыл ошо майда кирешеге кирдим да. Ага деби бирок тиштитин акчам жок эле, өзүм менен өзүм родно эле мондой жүрчүмүн. Бир аз карыз болор деле кылдык, эми тууган урук бар эмес, бер анан кышкысылыкта берем деп. Ошентип тиричилик өттү. Кыйналдым бирок аябай. Тиштитин кыйналдым. Акча жок, бир жактарга бара албай каласың, бирөөлөргө жолуга албай каласың. Бардыгы эле финанс жактан болот. Майдан кийин, анан кийин бир аз акча болуп калды, анан көңүлүн ала баштадым баарын эле. Бир аз акча калмап калдым, Аллага шүгүр. Мен ойлогондой ушу дыйканчылыгым болуп атат. Берекелүү болду. Алладан сурап эле машалла дедим. Аябай чоң экен го деп калышат. Бизде оштогондой чоңдордун көп эле эге бербейт экен. Анан көрүп алып, кандай кылып өстүрдүм, ага да үйрөтөсүңбү деген нерселер болду. Машалла ошол сөздөрдү угуп алып, өзүм сыймыктанып жүргөм. Чоң дыйкан болуп кеттиң го деп өзүм менен өзүм сүйлөшүп элечи. Сүйүнөт экенсиң да. Ошентип ошондой дыйканчылык кыла баштадым. Аллах деле кечиримдүү затты жакшы көрөт эмеспи? Кечиримдүү болгон, мен негизи биринчи күнү эле кечиргемин аны. Биринчи күнү элечи. Ушундай хайбай болуп кетпеш үчүнчү. Биринчи күнү эле ат үстүндө эжеме звонок кылып эле, эже ушундай болуп кетти. Десем эле эжем бара калып, жейм, монтем деп эле ат үстү келет экен да. Дегенде эже азыр закон жакшы иштеп калган. Закон менен эле сүйлөшпөйлүбү? Азыр сиз андай кылсаңыз, өмүр бою тутушуп жатып каласыз. Алар сизге мындай тас келбей турган эле адамдар дедим. Дегенде чын эле ошо милиция кызматкерлери жанагыларды алып келиптир. Жолуктук, сүйлөштүк. Анан карасам жанагындай шерменмечилик болуп кеткидейбиз да. Анан кой, таяк деген жеп жүрдүм эле, эркек кылабыз, буга дейин таяктар. Тем более аял кишилердин таяктары эмне болмаган эле. Аллах үчүн кечирдим аларды. Кечирип эле отказной жазып коюп эле кеткем. Кетип үйгө бардым. Үйгө барып, нерв чарчап калды, ошол күнү 5те турган эртең менен. Жана уруштан кийин, башкадан кийин башым ооруп. Короче, өзүм нетип алып жүрдүм да. Шок состояниеда элечи. Анан ошондой болуп эле кайра айылга кеткем, айылда эс алып эле жаткам. Анан мен тарткан майкеге чоң рахмат да, камера тартып алыптыр. Эмне болду? Дальше тур деп эме кылды Алмазбек. Анан эмне заявлениеңи алып койдуң деди. Анан Алмазбекке айттым, Алмазбекке ушу кереги жок, ушу Алакидан урушду эми көрдү дешпи. Аял кишилер экен. Кечирип койгойчу, чоң болуп келчи. Эртең келсең сүйлөшөбүз, эртең келгин сөзсүз деди. Хорошо деди. Жаткам. Эртең менен турсам, саат 14-да турдум, акча 9:30-да. Чарчап калып турдум. Түнкү саат 2-3-төрдө уктаганымдан университетте. 14-да турсам, келинчегим тургузуп эле, тур. Жаман жылдыз болуп кеттиң өзүң. Эмне болуп жылдыз болуп кеттим? Карасам, аш эле жылдыз болуп кеттим. Ондойлорду түшүнбөйт болчумун да. Интернет тармагын жакшы түшүнбөйм да. Эмен деле ачкан эмес негизи. Келинчегим ачып берген эле бир 2 ай, 3 ай мурун. Чтобы WhatsApp-тарга бирөө жөнөтөт да. Ачайын десең, YouTube-тан көрсөтпөйт экен. Келинчек мен келинчек но Instagram-бу ошо нерсе ачып берчи, чтобы бирөөлөр сүрөт жөнөткөнү көрүп турайын. Жакшы нерселер жөнөтөт экен. Ага чейин алып туруп
келинчекте бар эле Instagram, ого которуп турган через келинчектин телефонунан көрүнүп, кынекерди ачып берип койчу муну. Сен түшүнүп эмне кыласың, түшүнбөйсүң таbii. Деп коюп, ошо Instagram ачып берип, ошолорду эле көрүп жүргөм, WhatsApp'тан келген нерселерди көрөм. Ошо түшүнүгүм жок болчу да. Ачык сөз. Кинода эле көрбөйм негизи. Анча-мынча TikTok көрүп коем. Телефонду эле көп кармабайт элем. Аллах ушундай даражасы улуу экен. Түшүнбөгөн адамга берип койду окшойт. Эми аракет кылабыз колдон келишинче. Элге кызмат кылабыз. Эртеси кайра тергөө иштерин жүргүзүп, ушундай элдер эле көтөрүлүп атат. Сен элди утта, сен өзүңчө решение чечпе деген эмелер болду. Хорошо дедим. Эртеси бардым. Мыйзам чегинде жооп бериш керек булар. Так деди. Макул дедим. Кайра заявление жазайын дедим. Анда заявление жазасын берди. Жазасын деп адвокаттар ошентти. Жаздым адвокатка. Заявление жазып. Эртеси ошо милиция кызматкерлери алып келип эмеге киргизиптир. Киргизгенден кийин ошо күнү кечиндеси түндөсү ошо жанагы бир туугандары, ата-энелери, например, жолдоштору, баягы аялдардын, жанагы жигиттин келинчеги, кичинекей балдар менен келип атыптыр. Бирөөсү 2004 баласы бар экен, баарын кичинекей балдары бар да. Мен өзүм жетим өскөм, андай менин жүрөгүм мындай туруштук бере албайт да, чыдабайм да. Ачык. Өзүм жетим өскөнгө айттым, жок дедим, мен Аллах үчүн кече эле кечиргем дедим, заявление эле жаздым дедим. Кече эле көрдүңүздөр да дедим. Мен Аллах үчүн кече эле кечиргем. Баягы балдарды көрсөң эми кичинекейбиз да, бизде деле атаң апаң резко эле бир күндө эле жок болуп кетсе жаман куса боласың го. Негизи апанын основной апам кичинекейимде каза болуп калганга апанын мээрими баары башкача да. Карадым, апаң эле бир туруп эле жок болуп калса туура эмески? Ой, жандарым бул бөбүктөр, күчүктөргө. Смело эртең сөзсүз барам, мен адвокаттарга жакшы түшүндүрүп айтам. Алар түшүнбөсө мен өзүм түшүндүрүп эле айтам. Ушу бөбөктөр үчүн Аллах үчүн кечирдим. Эми алар дагы эмоцияга алып ушундай. Эми урушта бардыгы эле эмоцияга алып баягындай урушуп кеттик да. Тияк-биякта кайра ошентип сүйлөшүп калдым. Ошентип алдым. Эртеси тергөө чакырды. Анан бардым адвокаттарга. Айттым, адвокаттарга деле түшүндүрүп айттым. Сизде деле бала бар. Резко эле ушундай болуп кетсе эмне? Алар деле ачуучулук калдырды. Туура түшүнүп эле баягындай алып жаап салбайлы десем, 2 ай камалсын, элде баягындай дедим. Болуптур дедим, мен көпөттөн 2 айга каматып салса гана. Туура эмес болуп калбайбы? Балдарычы балдары дедим, мен өмүр бою зарда болуп өтүп кетет жүрөгүмдө дедим, ушул каматылган. Мен өмүр бою мындай жаманатты болгум келбейт. Аллахтын алдында хак болгон жакшы көрөм. Кечирели досторум. Баарыбызда борбуз. Эми адашпаган пенде жок. Кечиримдирээк боло берсек, Аллах даражабызды көтөрөт деп эле келишип. Эртеси ошо заявление жазып бердим. Эми отказной жазып бердим. Кийин сот болду. Сотко каршылыгым жок дедим. Сот деле аябай жакшы боласың го сен. Эми кандай сен? Жакшы болгон, жакшы болушта эмес да бул. Бардык эле инсан жакшы да. Жакшы адамдар көп биздин Кыргызстанда, борикерлер аябай көп. Көрүп атасызбы? Мен чувствовать этем да. Ошончалык көп борикер адамдар бар. Жана биз уруш жактан да тез келебиз, башка жактан да тез. Эң негизгиси, мында урушка тез урушуп кеткенибиз менен, ошо ачуусу тез келген адамдардын жүрөгү аябай кандайсы жумшак, негизи аябай жүрөгү таза болот. Ошол үчүн эмоцияга алдырып урушуп кетишти. Анын туура жагынан эле түшүндүм. Мен даже Кулпунайды үзгөндө вообще аккуратно үзөм да. Даже бирөөлөргө да тирдирбейм. Что менен алган клиент
bir жума кылып жакшынакай кылып сатып алсын депчи. Мына штобу кармаганда да секиин кармагалы үзүп секиин коем да. Уже теп салгандай уже түшүнөсүз да уже майнесин. Жана майда кылып шашпай үзүп шашпай корзинкаларымда секиин абайлап коем. Мага болбосо дыйканчылык патрат терп эле эчтеке болбойт. Бир күнгө дейин эчтеке болбойт. Патрат терп деп эле офтум сатып жүрсөм болот негизи. Ал алгандан кийин эртеси күнү бир суткадан кийин эле солуп жок болуп кетет да. Анын банкроттчулугун мен каалабайм да. Ошончолук мээнет кылып экини аккуратно кылып апарып берсең, алган адам дагы бир аз сүйүнөт да, чтобы бир күн жанагындай терсең бир күнгө чыдайт. Шашпай терсең 5 күн тура берет салкын жерде, суу тийгизбесең күн тийбесе, ошо нормасын жоготпой тура берет да. Ошондой кылып апарам. Жанагылар тепкилегенен, конечно, жаным дейт. Ар бирин бирден коюп чыккан. Ар бирин тергенде бирден шашпай. Каерда канча бир яшыкта 1000 уштуктай бар. Ар бир 1000 уштукту бирден алып саласың. Жана ойду келди тербейсиң. Элдерге тердирип ам көрдүм да. Ылжырат тербеп экен, тербегендер дагы көп экен да. Эптеп ушу чаканы толтурмай да. Чака толсо, эми чакасын 50 сомдон акча берем да. 2,5 литрлик чака алат. Ошо бир чака тересин. 50 сомдон деп. Тердиртип да көрдүм. Базарга алып барасың. Алып баргандан кийин жанагы кулпунайларын деле вити кетип калат да. Билбейм, мен элдерге билмеши мүмкүн, аны жегенде жарым чирип кетсе деле жей бересиң го негизи. Ошондой нерсе болот. Ошондой нерсе болбосун, өзүм элиме. Эми статусту бир аз көтөргөн жакшы го. Мындай жакшы, товарың жакшы болсо, мындай смело отуруп коюп сатасың. Машалла, ошо досторум айтып атат, эл журт айтып атат, мындай жок, блогерликти алып кет, жакшы нерсе, bundan бияка ошо интернет тармагы ишке ашат. Элдер 10 жылдап иштеген, 10 жыл интернет тартып деле сендей боло албай атат. Ошо сеникиндей жана подпискалары жок дегенден кызыгуу сезим болот да. Кандай десем. Элдин баары эле таанып калды, ошо элге кызмат кылайын деген эле ниетим бар. Жакшы жактарын алып барып, элге жакшы жактарын көрсөтүп, только жакшы жактарын ошо жакшы эмелерди, кандай десем, жакшы нерселерди алып барганга аракет кылам, колдон келишинче. Дыйканчылык, акбеки, эми көрөбүз жатабыз, колдон келишинче аракет кылабыз, ошо элге кызмат кылганга аракет кылабыз да. Кайрымдуулуктарды уюштурабыз буюрса. Жакшы ниеттерим бар, ошончолук эл колдоп атса анан өзү негизи буга чейин деле кайрымдуулук кылып турчумун. Эми Кудай кааласа, жакшы болуп кетсе, көп кайрымдуулуктарды кылайын деген ниеттерим бар. Каттуумун, ачык эле. Жумшакмын. Мамиле адам кандай мамиле кылса ошондой мамиле кылып кое берем. Адамдын өзүнө жараша эле мамиле кылам да. Не то мамиле кылса, не то мамиле. Мен деле адам баласымын. Өзүм укугумду койгоп. Эми колдон келишинче мен ошо жакшы тарабымы баягындай аракет кылам. Ошо жакшы тарабымды деле аракет кылып жана кылсам, кийин буга чейин тепселегендер болгон, байсынгандар болгон. Менин башымда көп эле нерсе жанагындай каршы болгондор болгон. Бул бардыгында эле бар болуш керек андай нерселер. Баарын эле ошо колдон келишинче жакшы болгонго аракет кылам. Жакшы болсоң сени сыйлайт да. Гордость болуп эле жанагындай делой боло берсең, сени ким сыйлайт? Эл менен элсиң да. Келинчегим, главный келинчегим да. Ошол эң главный өзү ошол. Аял киши өзү билесиз го. Тиргиликке тың. Эртең турат экөөбүз эркек балабыз. Балам экөөбүз да. Үчөөбүз отуруп алып, апасын ошо ортого салып алып экөөбүз эки-чеке салып. Сүйлөгөнчө эле жумуштарды бүтүрүп салабыз. Сүйлөп, улум быйыл Кудай кааласа апаңа айфон алып берем, сатсак. Сага не алып берем деген пландарды кылабыз да, баягы сүйлөшөт. Машина ушу менин байлыктарым деп терип, чөз мындай тамашалашып, күлүшүп, мону-мону кылдык. Ошентип атып эле вакытты өтүп жүрдүк, жакшы эле кылып жүрдүк. Кыргызстанга келдик, Кудай кааласа. Өз негизи ниеттерим бар эле, ушуну быйыл
бир аз көчөттөр чыгарып, көбөйтүп, дөң жакка да эгерс жер алып болбосо, ушуну өрчүтөбүз стакансын. Мен келсем ачы, бул жагына 15 сотикке экөөбүз жете албайбыз, кандай мен ал жагына чыкпайм. Алла кааласа биягын тигип алсак, өзүнүн каражаты өзүнө кетет экен. Айылдерди иштетебиз, ушу өзүбүздүн айылды иштетебиз дедим, өзүбүздүн айылга да кыйла жардам дедим. Бир 10 таланы иштетсек дагы 10 адамдын уже иш менен камсыз кылып атабыз. Түшүнөсүңбү дедим, бир 50 сотикте эксек, бир 10 адамды камсыз кылабыз, аларга жардам беребиз дедим. Анчалык акчасын берсек, эл катары канча сомдон иштесиңер? 1,5 миңден иштейт экенмин да. Ошончодон берсең 10 адам 15 миң. Бир тергенде эле бир айлык эмең жабат экен, пландар болот да. Өзүнүн акчасын, өзүнүн баягындай бир күндүгүн бир айлыкты жабат экен да. 50 сотик эксем 150 миң, 200 миңдей калат экен бир тергенде. Бир тергендечи. Көрдүң да? Ошол эле өзүн өзү жабат, өзүн өзү каптап кетет. Адан сен кабатыр болбо, ушул 15 сотикти балаңа экөөңө берем. Кудай кааласа бир 50 сотик экен, быйыл көчөт чыгарышып койгон ага. Мен отдельно өзүм бөлүм чыгып кетем. Буну дайше сага берем деген ниеттерим бар эле. Ага чейин эле бул иштер болуп кетти да.